комитеті бүгінгі өз жиынын баштайды. Регламенттің 81-ші беренесіне ылайық жиын алышты өткөргө кворум бар. Ошондуктан комитеттин бүгүнкү отурум ачык деп жарыялаймын. Урматтуу депутаттар, сиздердин алдыңыздарда бүгүнкү күн тартиби жана тиешелүү материалдар таркатылып берилди. Негиз катары бүгүнкү күн тартибин добуш коем, добуш бериңиздер. Ким макул? Каршы жок, рахмат. Негиз катары күн тартибин кабыл алдык. Урматтуу депутаттар, бүгүн күн тартибинде 4 маселе коюлган. Күн тартибинде кимде кандай сунуштар бар? Менде Абдуллаевич сунуш бар эле. Айтайын? Рахмат, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Менде мындай сунуш бар. 4-чү маселе боюнча өткөндө биз гостройду укканбыз да, укканда ошону 2 жол артка кайтарып жетекчиси келгенде анан укканбыз. Бүгүн дагы мына орун басар отурат. Эгерде жетекчиси келбеген болсо, орун басары болсо, биз аны кийинке калтыралы деген сунуш бар. Өзү келсе, же министр өзү келип информация берсин деген. Рахмат, дагы кимде кандай сунуш бар? Өкмөттүн өкүлүндө сизде. Саламатсыздар, урматтуу төрага жана жыйындан катышуучулары, урматтуу депутаттар. Бүгүнкү күн тартибиндеги биринчи маселени күн тартибинен, биринчи жана үчүнчү маселени күн тартибинен алып турууну сунуштайт элек. Анткени биринчи маселе боюнча министр экономика, коммерция Амангелдиев Данияр Жолдошевич баяндамачы эле. Ал киши азыр бүгүнкү күндө Катар мамлекетинин эмири Шейх Тамим бин Хамид Аль Тамин менен жолугушууда иш сапарында болуп атат. Ошон үчүн биринчи жана үчүнчү маселени күн тартибинен алып турууну сунуштайбыз. Рахмат, депутат Жамырчиевде сөз. Рахмат, Сүйін Абдуллаевич, саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Сүйін Абдуллаевич, мен да ушул биринчи маселе боюнча айтып койт элем. Бул жерден күн тартибин алуу эмес, негизи четке кагыш керек да. Бул мыйзам долбоорун ровно 9 ай мурун алып келишкен да. 9 айдан бери бир нерсе эчтеке оңолгон жок. Болгону башка 4-5 кодекстен алып туруп ушул мыйзам долбооруна киргизип атат да, беренелердичи. Анан бул жерде жаңы эле айттым, мынакей ыңгай сабалга депутаттар койбосун. Бүгүн эртең эмкеге деп алып келе берген бул туура эмес такыр. Бул мыйзам такыр жокко чыгыш керек да, Сүйін Абдуллаевич. Четке кагуу маселесин коюп атам, ошондо ошол берип коюңуз. Өкмөттүн өкүлү сунуштап атат, биз бүгүн күн тартибин алып туралы. Бир канча маселе бар. Мен билем, депутаттардын абдан көп маселеси биз чакырдык эле, бизге диалогко келген жок, министр да келбеди, өкмөттүн өкүлү да келбеди. Анан биз кортунду чыгарганбыз бүгүнкү күндө четке кагуу боюнча. Өкмөттүн өкүлү суранып атат, күн тартибин алып турабыз. Эмдиги жумада ушундай болсо дагы эле биз четке кагабыз. Ошондой нерсе менен оңдолуп, ошондой нерсе менен эле биз комитет кортундубуз келет ошондойчу. Анда кагаз жүзүндө сунуштар берип коелу, ошону камтып коюшсуз, болбосо анда четке калып коебуз. Сунуш бер. Дагы кимде кандай сунуш бар? Сунуш жок болсо, урматтуу депутаттар, анда сунуштарды эске алуу менен бүгүнкү күн тартибин жалпысынан добуш коем, добуш бериңиздер. Ким макул? Каршы жок, рахмат. Күн тартиби толугу менен бекитилди. Урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар, биринчи, үчүнчү маселе боюнча келгендер бара берсеңиздер болот. 4-4 маселе боюнча дагы. Неге? Министр жок экен. Эми биз министрин угуп атпайбыз, тандоо болуп калбасын да, бирин угуп, бирин укпай. Анда бүгүнкү күндө 4 маселеден бир маселе калат экен, бир маселе, анда экинчи маселе. Анда экинчи маселеге токтолобуз. Урматтуу депутаттар, күн тартибинде экинчи маселеге кароо көтөрүлүп. Күн тартибинде экинчи маселе Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине, Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоор биринчи окууга киргизилет. Демилгечилер Жогорку Кеңештин депутаттары Сурабалдиева, Алимжанова, Чойбеков, Райым Батчаева, Ханжеза, Ражабалиев, Айдарова, Токтошев, Эрбаев, Азыгалиев, Жамгырчиев, Сатыбалдиев, Абиров, Ашимова, Айжигитов, Мажитова, Козуев, Икрамов, Бекешев, Аджибаев, Түмөнбаев, Нурбаев, Акаев, Алимжанов, Самыкожо, Айдарбеков, Талайбек кызы, Темирбаева, Лурова, Төлөбаев, Тентишев, Бакасов, Атамбаев.
Баяндамачы Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңеш депутаты Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна. Ортуңузда баяндама кыла бериңиз. Сөз сизде анда. Рахмат, Симон Капылдаевич. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине, Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жыныстык кол тийбестикке жана жыныстык эркиндикке болгон укуктарды камсыз кылуу, ошондой эле өмүргө жана ден соолукка кылмыштуу кол салуулардан коргоо максатында иштелип чыккан мыйзам долбоору. Кыскача айтып кетсем, мыйзам долбоору козголгон оор кылмыштар боюнча, зордуктоо жана сексуалдык мүнөздөгү аракеттер боюнча иштерди тараптардын жарашуусу менен соттук процессти кыскартуу мүмкүнчүлүгүн сунуштап жатабыз. Экинчисинен, оор кылмыштар, зордуктоо жана сексуалдык мүнөздөгү аракеттер боюнча укуктоону колдоо жабыркаган адамдардын гана мойнуна иш жүзүндө илинип калган. Жабыркаган адамдарды коркутуулар менен жарашууга мажбурлаган учурлар көбөйүүдө. Ошондуктан жарашууга мажбурлаган учурларды алдын алуу максатында мыйзам долбоору менен 360 прима 1 ченем менен толуктоону сунуштап жатабыз. Үчүнчүсүнөн, жыныстык кол тийбестик боюнча кылмыштарды алдын алуу максатында мыйзамдардагы жоопкерчиликтен иш жүзүнө качууга шарт түзүлгөн жылчыктарды алып салуу сунушталууда. Тактап айтканда, жыныстык кол тийбестикке каршы кылмыштарды эскирүү мөөнөтүн пробация көзөмөлдү колдонуу, күрөөгө бошотуу мүмкүнчүлүктөрүн алып салуу сунушталууда. Анткени бул жоболор жабырлануучулардын бүтүндөй укук коргоо системасына жана сот системасына болгон ишенимин кетирип жатат деп. Эми урматтуу коллегалар, урматтуу комитеттин мүчөлөрү, бул биринчи окууда сунушталып жатат. Мыйзамдын концепциясын колдоп бериңиздер деп суранат элем. Анан коллегалардан, жалпы элден көп ар кандай ой пикирлер болуп жаткандыктан экинчи окууда комитетке өтсө, мыйзамды деген парламенттик угууларга сунуштасак туура болмок деген ой пикирлер келип жатат. Мен буга макулмун. Рахмат, Эльвира Жыргалбековна. Биздин комитеттин 4 комитет мүчөсү демилге чыккен. Бул мыйзам долбооруна. Эрбаев, Ханжеза, Ашимова, Жамгырчиев. Урматтуу депутаттар, кимде суроо бар баяндамачыга? Бериңиздер. Эльвира Жыргалбековна, мен да мындай баягы экөөбүз сүйлөштүк да, туурабы? Сүйлөшкөндө ошо бир суроо туулду да. Мына милиция кызматкерлери отурат. Биз бир тараптуу карап атабыз да, милиция кыскартса болбойт, сотко барып кыскарыш керек деп атабыз. Сотко барып кыскарганда кандай өзгөрүү болот, милицияда кыскарганда кандай өзгөрүү. Бул бир. Экинчи суроо. Кээде бул кээ бир ошем баягы медалдын бир жагын эле карап атабыз да. Экинчи жагында бир карап көрсө кандай болот деген бир оюм бар да. Урматтуу Искендер Исмаилович, эми бүгүнкү күндө сот эки тараптын тең ой пикирин ачык карайт да. Тергөө учурларында эми биякта көпчүлүк укук коргоо органдарынын өкүлдөрү отурат. Тайна следствие деген бар да. Следствие, в таком более закрытом порядке, да. Эми мага айым катары мага кайрылган айымдардын атынан сүйлөйт элем да. Көпчүлүк учурларда мындай коркутуулар деле болот экен, анан сот иштери сотко жетпей туруп эле кыскартылып калып атат деген ой пикирлер болуп атат да. Бирок сиз айткан маселе боюнча 27 беренеде кылмыш жаза сот өндүрүшүн жокко чыгаруучу жагдайлар боюнча пункт 1 да. Ошондо кылмыш окуясы болбогондо, по каким видам можно сократить до сотко жетпей туруп эле кыскарса болот деген сөздөр да. Бул на усмотрение следователя. Жосунда кылмыш курамы болбогондо, а мы меняем только 13 пунктта жабырлануучу жеке ачык айыптоону колдоодон баш тартканда жана же ушул кодекстин 58 главасына 57 беренесине каралган тартипте жабырлануучуну айыпталуучу менен макулдашууга жетишкенде деген беренесине гана биз өзгөртүүлөр киргизип атабыз. Андан тышкары пункт 14-тө соттук териштирүүнүн убагында прокурор айыптоону колдоодон баш тартканда, то есть биз айткан нерселерден тышкары сотко жеткирбей жетпегенде деле 3 учур менен во время следствия, как говорится, иш ошентип эле без примирения сторон тоже же обходится деген ошондой да ой пикир бар да. Ну, эми не ой пикир, а вот как вариант, да. Но если уже говорить открыто. Эми негизги бул максат, мыйзам долбоорунун максаты тергөө, алгачкы тергөө амалдары жүрүп жатканда көп кылмышы козголуп кыскартылып кетип атат.
көп ишенбечүлүктөн пайда болуп ушул мыйзам долбоор сунушталып атат да, биздин дагы комитет 4 депутаты демилге чыккен. Сунуштар болсо да берели. Урматтуу депутаттар, концепциясын кабыл алалы. Анан экинчи окууда анан биздин Биргелешип. чогуу биргелешип, мына комитетке да мен тапшырма бердим, силерде чогуу иштеп, эгерде кайсы жерде кемчиликтер болсо ошону толуктап туруп анан экинчи окуганда дагы карап көрөбүз. Кимде да сунуш бар, суроо бар? Суроо жок болсо анда урматтуу депутаттар, комитет төмөнкүдөй корутундуга келди. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеш депутаттары Сурабалдиева, Алимжанова, Чойбеков, Раим Батчаева, Ханжеза, Раджабалиев, Айдарова, Токтошев, Эрбаев, Жамгырчиев, Сатыбалдиев, Абиров, Ашимова, Айжигитов, Мажитова, Маматалиев, Козуев, Икрамов, Аджибаев, Түмөнбаев, Нурбаев, Акаев, Алимжанов, Самый Кожо, Айдарбеков, Талайбек кызы, Темирбаева, Лурова, Түлөбаев, Тентишев, Бакасов, Азыгалиев, Бекешев, Атамбаев, Исатбек кызы тарабынан демилгенген Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине, Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорунун концепциясы жактырылсын жана биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Ушул мыйзам долбоорун Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароодо баяндамачы болуп Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеш депутаты Сурабалдиев аныкталсын. Урматтуу депутаттар, корутундун долбоорун добуш коем, добуш бериңиздер. Ким макул? Каршы жок. Рахмат. Рахмат. Чечим кабыл алды. Мыйзам долбоор биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталат. Рахмат. Чакырууна берсеңиз болот. Рахмат Сүйүнбек Абдуллаевич. Рахмат урматтуу коллегалар. Урматтуу депутаттар, бүгүн 4 маселе каралды эле, 3 маселе күн тартибине алынды. Кийинки комитет отурмачы сак саламаттуу болуңуздар. Рахмат.